Достор, биз силер менен гридтер менен таанышууну мындан ары улантабыз. Бул видеодо силер менен тилкелердин ичиндеги элементтерди же болбосо контейнердин ичинде, грид контейнердин ичинде гридти мындайча айтканда жайгаштырганды үйрөнөбүз. Башкача айтканда аларды ошол центрлейбизби же ортосунда боштук болгондой кылып аныктайбызбы, кыскасы ушул теманы карап өтөбүз. Келиңиздер, аны кылыш үчүн эң биринчи кезекте биздин экинчи контейнерибизди көрсөтүп алалык. Аны үчүн ушул display none дегенди бул жерден алып туруп копия кылып алыңыз. Бул жерде копировать этип анан биринчи контейнерди өчүрөбүз дагы достор. Мисалы бул жака келип туруп кое турган болсом эч нерсе болбойт, анткени биз билебиз display сыпаты 43-чү же болбосо кийинки саптарда гридке жокко чыгарылып грид деп аныкталгандыктан биздин display наныбыз иштебей калат. Ошондуктан муну алабыз дагы кайра эң астына келип аныктап койсок болот. Анан бул жерге келиңиздер, тийиштүү комментарий жазып койсок болот. Убак тылуу деп же болбосо келгиле англисче жазганды үйрөнсөк болот. Убактылуу же болбосо temporary деп коет. Көпчүлүк учурда temp деп эле кыскартып жазып коюшат. Азырынча бизге эч нерсе көрүнбөй эле, анткени биз экинчи контейнерди көрсөтө элекпиз. Келиңиздер, муну эми гридке алмаштыралык экинчи контейнерди. Анан биз сиздер менен ушундай нерсени көрүп жатабыз. Келиңиздер, эми муну бир аз кичирейтип алалык. Биздин ушул экинчи контейнерибиз анткени өтө эле ары кетип калыптыр. Келиңиздер, 700кө кое турган болсок, бир аз окшошту окшойт. Анан мындан сырткары келиңиздер, бул жакта margin'дер 100. Мен оюмча жакшы эле окшойт бардыгы. Эми достор, кандай кылабыз? Биз display grid деп аныктап алдык. Сактай турган болсок, ушундай нерсе келип чыкты. Бирок биз билебиз, гридтерди колдонуп жатканда дайыма биз grid templates columns деп мамычаларды аныкташыбыз керек. Келиңиздер, биз 3 мамычаны аныктап алалык. Төмөндөгүдөй манилер менен биз бул жакта пиксель бирдиктерин колдонуп жатабыз, анткени бул мындайча айтканда чыныгы проект болгондуктан, жөн гана мисал үчүн көрсөтүлүп жаткандыктан биз бул жакта пикселдерди колдонобуз. Андан кийин grid template rows'ту колдонобуз. Биз булар аркылуу саптардын мындайча айтканда манилерин берип өтөбүз. Анын үчүн келгиле, бул жерге 250 жана 100 пиксель деп берип өтөлүк. Эки сап үчүн. Эгерде сактай турган болсом, бизде төмөндөгүдөй көрүнүш пайда болот достор. Биз азыр билебиз, бизде grid контейнери бар, ал ошол кара арткы түскө боелуптур. Ошондуктан мисалы 3-чү элементти карай турган болсок, мисалы 1, 4, 5, 6, 7 булар баягындай stretch деген маанини алгандыктан булар тилке боюнча чоюлуп көрсөтүлөт. Бирок 3-чү элементке биз мурдагыдай эле ошол 3-чү элементке биз 150 пикселди аныктагандыктан бул ошол 150 пиксель менен чектелет дагы. Анын артында контейнердин арткы түсү, башкача айтканда кара түс көрүнүп калат экен. Андай эмне кылабыз достор? Биз азыр ушул жалпы гридти, башкача айтканда бизде грид контейнер бар, ушул кара түскө боелгон. Анын узун турасы 700 пиксель, узуну 600 пиксель. Андан кийин бизде грид бар. Гридтин узун турасын биз ушул grid templates columns'та көрсөтүлгөн пикселдерди бири-бирине кошуп туруп аныктай алабыз. Мисалы бул жакта азыр 125 плюс 200 барабар 325, 325 плюс 125 барабар 450 экен, 450 пиксель экен турасы, ал эми узун болсо 350 пиксель экен. Ошондуктан биз ушул гридти контейнердин ичинде мындайча айтканда жайгаштыра алат экенбиз. Же болбосо центрге, же болбосо эки четке, өйдөгө, ылдыйга. Анткени биз билебиз, мурунку теорияда өтүп жаткан сабактан, эгерде грид контейнерден кичигирээк болсо, биз жанагы тийиштүү азыр өтө турган сыпаттарды колдонсок болот экен. Эң биринчи кезекте келиңиздер достор, биз мамыча тилкеси боюнча justify content деп аталган сыпатты колдонуп, ага center деген маанини бере турган болсок, бул деле баягы кудум эле Flexbox'тогудай эле ишти аткарат экен. Башкача айтканда биз ошол гриддеги мамычаларды алып аны ортого жылдырып койдук.
Анан албетте биз бул жака кайра эле justify content space between деген маанини берсек болот. Ал учурда көрүп жатасыздар, ошол мындайча айтканда горизонталдык же болбосо мамычанын огу боюнча алар кайсы бир жайгашууну өзүнө кабыл алып калды. Сиздер муну жөн гана документация катары калтырып коелук. Башкача айтканда биз мамыча боюнча центрлөөнү жасап өттүк. Эми келгиле justify эмес align content деген менен биз эми sub тилкеси боюнча центрлөөнү жасап өтсөк болот. Эгерде биз аны кыла турган болсок, ушундай абалга келип чыгат, же болбосо келиңиздер дагы башка мисал align content деп туруп space around деп көрөлүк. Андай дей турган болсок, ошол мындайча айтканда эки четинен тең боштукча пайда болгудай кылып жайгаштырып коет экен. Келиңиздер муну дагы комментарийге алып конспект кылып коелук. Андан кийин достор биз ошол башкача айтканда азыр биз grid контейнердин ичинде мындайча айтканда эмне кылып чыктык да, жайгаштырып чыктык. Эми бизде мындан сырткары justify items деген же болбосо align items деген сыпаттарды колдонуу менен тийиштүү клетканын ичинде ушул элементти жайгаштырсак болот, же болбосо тилкенин ичинде, мисалы ушул горизонталдык тилке боюнча же болбосо мамыча тилкеси боюнча, мамыча эмес sub тилкеси боюнча, же мамыча тилкеси же болбосо вертикалдык тилке боюнча ушул элементтердин мындайча айтканда жайгаштыруусун аныктасак болот экен. Мисалы justify items деп туруп биз азыр center дей турган болсок, бизде азыр төмөндөгүдөй көрүнүш пайда болуп калды. Достор, биздин демейдеги маанибиз мисалы ушул justify items'теги баягы flex box'тогу эле justify items'тегидей эле төмөндөгүдөй сыпатка ээ болот. Башкача айтканда демейдеги маани stretch болгондуктан достор, биз эчтеке кылбасак stretch болуп албайгындай мамыча боюнча мындай чоюлуп көрүлүп калат да, канчалык клетканын бош орну бар болсо. Достор, келгиле аны биринчи кылардан мурда гепти кошуп салалык, бир аз көрүүгө ыңгайлуураак болуш үчүн 50 пиксель деп туруп ортолоруна бош орунду бир аз көргөнгө ыңгайлуу болот. Эгерде мен азыр бул жака центрди бере турган болсом, демейдеги маани баягы stretch жокко чыгат дагы, анан мамыча боюнча элемент өзүнүн контентине тиешелүү болгон гана орунду ээлеп калат экен. Келе биз эми align items менен дагы башкача айтканда биз азыр justify items жана align items аркылуу биз бир тилкенин ичиндеги жайгаштырууну улатабыз. Мурун болсо биз контейнердин баягындай justify content, align contentти колдонуу менен могу 88-90 саттарда биз gridти контейнердин ичинде ары бери жайгаштырганбыз. Эми бизде азыр максат тилкенин ичинде элементтерди жайгаштыруу. Ал үчүн биз ошол justify items, align items'ти колдонобуз. Эгерде мен бул жака дагы бир жолу center деп бере турган болсом, демейдеги stretch деген маани жокко чыгат дагы, sub тилкеси боюнча ошол элементтер өзүнө керектүү болгон гана башкача айтканда контентти же болбосо орунду ээлеп калат экен. Анан бул жакта достор flexbox'тон бир аз айырмаланып, биз flex'те мисалы flex start, flex end деп бере алабыз го. Бул жакта жөн гана мисалы start деп бере турган болсок, биздин элементтер өйдөгө жайгашып калат. End деп бере турган болсок, ылдыйга жайгашат. Биз аны дагы бул жактан кайталап өтсөк болот. Start же болбосо end деп. Ошол ушулар менен эксперимент кылып, ойноп көрсөңүздөр болот. Өзүңөрдүн стилиңерди аныктап. Мен муну азгар эле бардыгын центрге алып келем дагы. Анан ошол дагы айта кетчү нерсе, биз 3кө 150 пиксель деген узунлукту бергендиктен бул өзүнүн контентине керектүү эмес. Башкача айтканда биз көрсөткөн, атайлап көрсөткөн 150 пиксель деген узунлукту алып калды. Келиңиздер достор, азыр биз инспектордон бир аз карап өтөлүк. Иштин чоо жайын. Меники 110% экен, масштаб ошон шекилде 100гө түшүрөйүн бир аз. Сиздерге көргөнгө ыңгайлуу болуш үчүн бадиге барабыз. Контейнер 2-ни тандап туруп, жанында гридти баса турган болсок, көрдүңүздөрбү? Бул ошол sub тилкеси, анан ал биз көрсөткөндөй ар бир элемент
сап тилкеси боюнча ортого жайгашып калды, мамыча тилкеси боюнча дагы алар ортого жайгашып калды. Анан биз бул жактан достор жанагы аталган нерселердин баардыгын бир сыйра дагы старт кылып тест кылып көрсөк болот. Мисалы старт десек болот экен, бул жактан так өзгөртүп end десек болот экен. Кыскасы ушундай кылып текшерип карап көрсөңүздөр болот достор. Келге биз бунун баарын кайра жокко чыгаралык. Достор, эми кадамыбызды мындан ары улай турган болсок, бизде дагы үйрөнө турчу дагы башка сыпаттар бар, мурун лекцияда карап өткөн. Анан дагы бир маанилүү нерсе достор, мен сиздерге айтып жатканда бир аз мамыча менен саптарды бир аз мындайча айтканда алмаштырып айтып алдым окшойт. Мисалы justify content бул ушул сапка тиешелүү болот экен, же болбосо горизонталдык линия боюнча ушул ортодо жайгашабы, башында, аягында жайгашабы ушуну анықтайт экенбиз. Ал эми align content боюнча биз вертикалдык ок боюнча же болбосо вертикалдык сап боюнча жайгашууну аныктасак болот экен. Ал эми ошол justify items менен биз бир берилген тилкенин ичинде, мисалы сап тилкеси же болбосо мамыча тилкесинин ичиндеги же болбосо клетканын ичиндеги элементтин жайгашуусун аныктасак болот экен. Анда эми достор келгиле биз ушул justify items жана align items менен бир кайсы бир маанини берип өттүк да, ал бардык контейнердин gridдин ичиндеги бардык элементтерге бирдей колдонулат. Бирок эгерде биз кайсы бир белгилүү клетканы же болбосо элементти башкачараак стилде издесек, ушул жайгаштырууга байланыштуу, анда биз төмөндөгү стилди колдонсок болот экен. Келиңиздер, биз ушул 3-чү элементти тандап алып, 150 пиксель деп белгилеген. Аны үчүн al -3 башына чек коебуз достор. Анткени биз класска кайрылып жатабыз. Биз бул жакка justify self деп туруп достор, мисалы start дей турган болсок, көрүңүздөрбү, бардык элементтер контейнердин деңгээлинде көрсөтүлгөн сыпатка баш ийет дагы. Ал эми ошол justify self бул ошол тунд элементтин деңгээлинде аныктала турчу сыпат. Биз бул аркылуу контейнер баягы үстүдө көрсөтүлгөн сыпатты же болбосо justify items center деген сыпатты жокко чыгарып, анан justify self start деген менен башкача аныктап жатабыз. Анан мисалы келиңиздер, бул жака дагы align self'ти колдонуп вертикалдык ок боюнча дагы жайгаштырууну көрсөтсөк болот. Мисалы көрүңүздөр, бул 3 азыр центр болгондуктан, вертикал огу боюнча центрленгендиктен, мунун мындайча айтканда баш тилкеси мындайча айтканда ушул үстүгө болуп, бардыгынан мындай өйдө болуп көрүнүп калат. Келгиле баарын теңдеп коелук. Ал үчүн биз end кыла турган болсок достор, ылдый түшкөн жок негедир. Align эмес, align self. Start кыла турган болсок, бул ошол өйдөгө кетип калат. Ал эми end кыла турган болсок, толугу менен ылдый түшөт дагы достор. Анан биздин көрүңүздөрү ушул элементтерибиздин башталгычтары бири-бирине окшош болуп калды. Же болбосо мисалы мындай деле кылсак болот. Муну justify items'ти бардык элементтерге end кылып туруп, align items'ти да бул жакка end кылып туруп, ушул 3-чү элементтеги маанилердин бардыгын стартка аныктап койсок болот. Ошондо биз бардыгын тийиштүү түрдө көрө алабыз. Көрдүңүздөр достор, ушундай механизмдерди колдонуп, биз ушул таблицанын же болбосо gridдин ичинде ар кандай жайгаштырууларды кылып өтсөк болот экен. Достор, эми бул сабак менен биз gridке киришүүнү аяктадык. Биз бул жактан өтө көп нерселерди, сыпаттарды карап өттүк. Сиздер эми мунун бардыгын башында, мындай баштапкы этапта, үйрөнүү этабында сөзсүз жатка билиштин кереги жок. Биз мисалы Flex'ке тиешелүү болгон же болбосо gridке тиешелүү болгон сабакта баягы бир слайдтардын биринде ар бир сыпаттардын бардыгын көрсөтүп, эмне үчүн керек экен, кандай маани менен колдонот экен деген баракчаларды көрсөткөнбүз слайдта. Кааласаңыздар ошолордун бардыгын чыгарып алсаңыздар болот барак түрүндө. Анан бул силерге мындай шпаргалка же болбосо конспект катары өз кызматын кылса болот. Анан буюрса сиздер менен ошол муну менен көп нерсени үйрөндүк деп
ойлойм. Эгер билбей жатсаңыздар кайталаңыздар, билген адамдардан сураңыздар. Буюрса кийинки сабакта биз ошол гридтерди биздин проектибизге киргизебиз.